Бұл жерде сот системасының дата борбору жайгашкан. Бардык сот мекемелери Кыргыз Республикасынын жабык коопсуз канал менен бардык түйүндөр менен кошулган. Бардык маалыматтар коопсуздук түрдө сакталат. Дата борборунун эң негизги артыкчылыгы бул маалыматтардын коопсуздук сакталышы. Ар бир сот өкүлдөрү өздөрүнүн маалыматтарын онлайн түрүндө ала алат. Бул жерде бизде 62-жылдан баштап иштер, жарандык, кылмыш иштер, экономикалык административдик иштердин аныктамалары жана токтомдору сакталат. Алар бизде дайыма туруктуу сактала турган иштер. Бул архивдик коробкаларга салынган иштердин баары ошол дайыма сакталуучу. Биздин өзүбүздүн структуралык бөлүмдөрдө каралган иштер сакталат. Мындан башка өздүк курамдын иштери 75 жыл сакталуу мерчеми менен турат. Мунун баары бизде нускаманын негизинде ошолдо жогорку соттун, Кыргыз Республиканын жогорку сотунун жана жергиликтүү соттордун архиви боюнча деп нускаманын негизинде иш алып барабыз. Азыр электрондук архивге өткөрөбүз. Азыр электрондук архивге өткөрүүгө байланыштуу сканер коюлган. Ошого бул иштердин баардыгын биз өткөрүп бүтүшүбүз керек. Электрондук архивдин артыкчылыгы кандай? Электрондук архивдин артыкчылыгы эми бул кагаз түрүндө сактаганга караганда ал электрондук вариантта сакталып турат дагы, каалаган убакта ал жактан алса болот. Бирок ал бир эле күндө бүтө турган иш эмес. Эми бизде 62-жылдан баштасак, кайсы бир мерчемдүү убакта бүтөт. Ага чейин ушунун баарын, ушу коробкаларда турган иштердин баарын өткөрүшүбүз керек. Эсти биз бир жарандык ишти алсак, бизде мындай эле айтканда, башкача айтканда, бир жарандык иш 68 томдон турат. Анын ар бири 250 барактан турат. Ошонун баарын санариптештирип, өткөрүп, азыркы заманбап убакка туралашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун санариптештирүү максатында атайын багыттагы Optima A2 сканери алынды. Optima A2 сканери 2 режимде иштейт. Көргөзүп кетсек, ручной режиминде саатына 840 барак сканерлөөгө болот. Автоматтык режиминде саатына 1400 барак сканерлөөгө болот. Сканерленген документтер атайын дата борбордо сакталат. Керектүү документтер менен тез убакыт ичинде таанышканга мүмкүндүк болот. Ручной режимде көргөзүп кетсем, бул эки түрдүү айнек болот. Бул V-образдуу айнек. V-образдуу айнек бул атайын делаларга ылайыкталган, анан жалпак айнек. Жалпак айнек бул газета, журналдарды сканерлөөгө ылайыкталган. Бул автоматический режимин көргөзүп кетейин. Автоматический режим автоматтык түрдө иштей берет. Биз бир гана бияктан барактарды которуп турабыз да. Автоматтык түрдө саатына 1400 барак сканерлөөгө мүмкүндүк берет. Сканерленген иштер бияк автоматтык түрдө чыгып турат мониторго. Мониторго чыккандан кийин бул атайын программа менен керектүү материалдарды поисковик аркылуу табып алсак болот.